13-чү тапшырма. Айылда 300 бала жашайт. Алардын 30% сүрөт кружогуна гана барышат дейт. 300-дүн 30%-ын тапсам, мен 30-га көбөйтүп 100-гө бөлөм. Ошондо булар кыскарып, 3-тү 30-га көбөйтсөм 90 болот. Сүрөт кружогуна гана барышат дейт. Сүрөт. 50 бала сүрөт жана би кружогуна барат экен. Сүрөт плюс би кружогуна гана канча бала барат дейт. Ошондо бизде сүрөт бар, анан би бар. Сүрөткө гана 90, бул жерде 50 болсо, 90-га 50-ни кошсом 140 болот, 140, 300-дөн 140 алып койсом, бул жагы 160 болот. Кийинки тапшырма. 14. Бардык кыздардын 70% испан тилин, 75% немис тилин, 80% 70% испан, 75% немис, 80% француз жана 85% англис тилин үйрөнүшөт дейт. Ар бир кыз жок дегенде бир тилди сөзсүз үйрөнүшү анык дейт. Бул мектептин канча кызы 4 тилди үйрөнөрүн тапкыла дейт. Мүмкүн болгон эң кичинекей маанисин тапкыла, минимум канча. Мындайды үйрөнгөнбүз. Бардыгын кошобуз биринчи, анан бүтүн 100дөн алып салабыз да. Ошондо могу жер 10 болот бир көңүлдө. 14-кө 16-ны кошсом ончо болот. 30, 31, 310. 310% болду. Мындан 100дөн алып салабыз да, 100, 200, 300 алып салсак 10% калат да. Ошондо минимум 10% болуш керек экен. 10% кыздар 4 тилди тең үйрөнөт экен.